мурун даже бычак кармай албайт болчу да. Кичине тамакка жардамдашып койчу десем, колун кесип, мындай неудобно болчу да колуначы. Азыр мына уже камырга көнүп, бүт өзү эле жасап калды. Бири-бирине көмөк көрсөткөн Байымбет менен Бермеш жаш жубайлардан 10 жылга чукул убакыт сыртта мигранттык жашоону кечирип, өз мекенине келишип чакан ишкерликти колго алышууда. Ошол жакта мигрант болуп жүрүп, анан пекарняда иштеген мен өзүмчү. Бир жыл ашык пекарняда иштедим. Анан ошол жактан бир неме базарда сатчу болчу. Негизи ушундай улуттук тамактардычы. Анан алып жейт болчук. Ошол жактан келген идея негизичи. Кыргызстанга дагы ушинтип ачсак депчи. Анан келүүлү анан ушуга аракет кылдык. Этна дасторкон чакан цехи. Адынча бул жердеги негизги жумуштарды жубайлар өздөрү жасашат. Көбүнчө ун азыктарынан жасалган улуттук даамдарды бышырышат. Даяр алып кеткенгечи элдердинчи. Даяр алып кетишип, сразу жасап, үйдөн убара болбой, сразу ушул жерден эле заказ берип алып кетишсе депчи. Азыр дасторкон анжары ар түрдүү улуттук бышырыктар менен кооздолууда. Алардын бири боз үй. Боз үй жасап көрсөтүп берейин сиздерге. Камырына сүт, сливочное масло, сахар. Рамазан айынын башталышында ачылса да кечки ооз ачарлыкка бышырыктары калбай калат. Ар дайымкы кардарлар анын себеби анын даамдуулугунда дешет. Жаштар болуп туруп, ушундай ачып, элдерге кызмат кылып атат да буларчы. Элдер азыр көбү базарга жүгүрүшөт в основномчу. А бергеси сөтү ham даяр, и даамдуу, и свежий бар жол. Жубайлардын максаты келечегинде өздөрүнө таандык ондогон жумушчу орундарды түзгөн өндүрүш жайын ачуу, ал үчүн колдоо керектиги да белгиленет. Эгер мындай айтсак, мамлекет тараптан колдон айта турган болсок, ушу жаңы баштаган ишкерлерге чоң мындай жаңы баштап иш баштагандарга мындай налогту же 3-4 жыл кое турса, андан кийин анан ошо налогторун төлөп, ошол жактан эле андан аз пайыза кредиттерди берсе. Ундан жасалган улуттук нан азыктары, таттуулар, кардардын буйрутмасынан жараша түрдүү нерселер даярдалат. Чакан жана орто ишкерликти колдоо болсо, анда өз мекенинде иштөөдөн өткөн рахат жок. Гүлжина Мөндө, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары.